u paytda chaqirib qolsak gangirab qolasan ekan, pulni ham o'zi qilar ekan, yo'lkirani ham o'zi. Akalar bir masala bor, chechilmagancha. Ko'proq urgan. Ancha. Buni qancha odam o'tadi? Hajiga borasan, o'zing borasan, qaytib kelasan. Bilmem qancha yetishyapti tushunmay. Cho'ng ajiliqni qilgandan ko'ra o'shanday asfaltlarni qurib, ko'priklarni qurgan to'g'rimi? To'g'ri. 6000 odam ketadi. Ular jindi emas-da, o'shalar 6000 ko'prik qursa bo'ladi-da. Birinchi qaysini tandaysiz? O'sha elga bo'lsa. Ko'pish kerak. Birinchi кезекте ko'prik qurish. Hajiga borgan sizni hoji pastda. Ajiliqqa borgan yaxshi. Мындай көпөрөдөн Кыргызстан боюнча салып чыгып, миңди салып, жолдордун бардыгын Ош боюнча асфальт кылып коюп деле ажылыкка барбаса кыяматта жооп берет. Ассаламу алейкум. Биз Ош эл аралык аэропортунда турабыз. Аты жөнүм Санжарбек Чалланов. Өзүңүздөр көргөндөй аэропорт тып-тынч, эл жок. Бул күндөгүдөй эле, бирок бул Ош аэропортунун. Негизи эле Кыргызстандагы Бишкектеги эл аралык аэропорттун бардыгын Кыргызстандан ыйык Мекке шаарына учкан, Кабаны айланган учкан умрага баруучулар толтурат өзү негизи жыл боюнча. Сиздер менен бүгүн сүйлөшө турган темабыз ушул $4650 акчаны ажылыкка, фарзга иштеткен зарылбы же анын ордуна кайрымдуулук кылып, көпөрө салып, жолдорду оңдоп койгон жакшыбы? Мына кече жакында Ошто, Озгурда бирөө ажылыкка деген акчасын ажылыкка иштетпей, анын акчасынын бардыгын 2 айдын ортосунда көпөрөгө иштетти. Ошол туурабы? Азыр иншалла ошону сиздерге аягына чейин көрсөңүздөр ачыктап түшүндүрүп беребиз. Ал немеге бара турган болсо, мисалы, умрага бара турган болсо, ал өзү үчүн барат. Ал жерде эл үчүн болуп атпайбы? Эл үчүн. Башта ажы кылгандай эле барып калса деп ойлойм да мен. Ошондой топ ишин иштеген адамга тартып. Элге жакшы болуптур. Анын үстүгө пайдалуу ишти кылыптыр да кыскасы. Ошондо чоң ажылыкты кылгандан көрө ошондой асфальттарды куруп, көпүрөлөрдү курган туурабы? Туура. Бизде деле бирөө атасына баш бергенде, баш берип атышат го. Көчөнү асфальттап койду соңунда. Ошо жакшы да, жерге пайдасы тиет. Ажыс кабыл болду ошо менен. Асфальт кылыш керек. Ошо менен ажылыгы парыз болуп өтө берет. Köprüye sagan tuğra bolat. Nege degende köpçülük yerden basıp ötet de. Faydası köpürek deyet. Andıktan şu köpürüge bergen jakşı bolat dep oylaym. Köprü salганга жардам берсеңер, ошол жерден 1000 миллион деген адамдар өтөт. Сооп ушул жактан деле жазылат. Сооп. Менин жеке оюм ушундай. Унда мына 6000 адам неге кетти дейм, ушулар көпүрө кылбай. Олар hem сооп издеп кетип атышат. Көпіреді. Көпірі құрып, нөмегендер жақсы да. Көпөрөк кыратылат. Мен ажылыкка барам. Köprü kurmak konuşalım. Ko'prik qilinadi, jannatga sirat ko'priklarda o'tish uchun ko'prik qilinadi-da. Ajılıkça. Hojilikda ko'prikni qilgandan keyin olib ketadi. Hacga borish farz. Bu farz degani buyruq, Allohning buyrug'i. 5 ta narsani bizga bo'ynimizga qo'ygan. Ashuni bittasi ashi. Bormaydigan bo'lsak, qarz bilan ketamiz. Ажылык андан кийин болот. Анткени элдин соолугу тиет, ошончолук эл өтөт сүйүнөт. Ko'prik solardik-da. Bir-biriga duo qiltiriladi-da. Hacı da öyle, köprü sat vermek mi? Ellerge. Суу алыш үчүн көпүрө кыласың да. Көпүрө. Көпүрө? Көпүрө куш. Мен колумда жок бейбече бисераларга беретилем. Acıga barış gerek de. Bir farklı acılık. Acılık. Көпүш керек. Birinci кезекте көпүрө куш. Hajiga borgan sizni hoji pastda. Oh maşallah. Allah razı olsun. Şunda kişiler hem var ekenler. Hajiga borgan o'zi hoji past. Umra u ikinci darajali. Keyin oshib qolsa asfalt qo'yadi. Элге мисалы үчүн неме кылып, жакшы немелерди кылсаңар деле ошо ажыга барып, умрага баргандай болосуңар да. Umra mes, acılık jol. Ажылык жол деле ошондой эле болот, жакшы эле болот. Кайсысы ахиретке пайдалуураак болот деп ойлойсуң? Жол курган. Жол курган, көпүрө салган, ахиретине түбөлүк элден сабап, эл үчүн жакшылык кылган болосун. Ал бир жаның үчүн, ажылыкка барсаң, ал бир жаның үчүн. Анан эл үчүн сабапчылык алгың келсе, көпүрө кур. 6000 адам кетип атат. Олар жинди эмес да, ошолор 6000 көпүрө курса болот эле да. Жок, алар Парыз болгон үчүн кетет, бир жагы туура. Анан эми мурдагы заманда мен түшүнүгүм боюнча
Köprülөр керек эмес болгондо. Азыр эми эл көбөйүп, köprülөр мындай зарылдыгы көбөйгөн үчүн ошо көпүрө салыш керек, жол салыш керек. Соғып ишти көп жасап атат деп түшүнөт. Бұрын бізге енелерimiz айтады, ажыға барсаң, мисалы үшін қолы қоңшың бардығы жетсе, үйіңде тыныштық болса, үй бүлөңде барды десең, жетісенен барды. Азыр барғы жоқты барды эле кетип атат. Үйем кантип жетишип атат, түшүнбөйсүз. Köprü kurgan. Ананчы. Мына қанша адам өтеді. Ажыға барасың, өзің барасың, қайтып келесің. Жолда. Адашпайды, әркім өзінің қалаусы да. Құлағаны мына жерде әмелі оны көп сауып тауып қойытады. Тұрып. Kısası acılıktan göre köprü tuğra değiliz esepteyiz. Hem әркімге ақыл, беш қол бірдей Yok емес та. sizge, lişte özünüzün tanıdığı. Мына жерде эле. Köprü kuratılыңыз. Ананчы. Acılıkka bargan жақсы. Nege acılıkka değiliz? Endi şu bajarish kerak deydi. Acılık farz da. Farz. Zor bolup kalgan mı hazır? Ооба. Murunkusu kандай эле murunkusu? Муңсу маркасы болчу. Eskisi. Эми элдин кызматына болгондо кылмакчы. Birinci kaysını tandaytılın? Ошо элге болсо, Acılıkça acılık. ажылыкка да башка болот. Көпүрө кылмакчы го. Çoğ acılık farzına bargandan göre anın akçasının bardığın uşul köpürü kurganга işletken köpürü kudu uşul. Tuğra köpürü kuru soğuptu iş. Biril özün emes uşul ayılga paydasını teyet. Bирок köpürü kuruunun ökümü şariattagı ökümü mustahap da. An atkarsaң soğup, atkarbasaң gün emes. Köpürünü salsaң soğup, salbay koysaң hiç bir adamga mildеттүү эмес. Бирок acılık ar bir mumun musulmanga farz da. İslamdagı 5 farzın birisi. Allah Taala "Valillahi alennas hajjul beyti men istata ilayhi sabila." Kimdin akçası jetken bolsa, acılıkka barış farz boldu degen. Oşonduktan biz musulmandar eң birinci emnen atkarış kerek degen maселеге көбүрөөк карашыбыз керек. Эгерде мындай көпөрөдөн Кыргызстан боюнча салып чыгып, миңди салып, жолдордун бардыгын ош боюнча асфальт кылып коюп деле ажылыкка барбаса кыяматта жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким акчасы жетип туруп, ажылыгын кылбаса, ушинтип көпөрө салам, асфальт кылам, машина менен, бийик үй салам деп жүрө өтүп кеткен болсо, ал адам өлүмүн күтө берсин, күтүп атканда же яхуд болуп өлөт, же христиан, насара болуп өтөт. Эмнеге дегенде, насара еврей болуп өлөт дегени, еврейлер билип туруп диндечи атайын бурмалашкан. Ажылык фарз экендигин билип туруп бурмалаган болот, эгер билип бурмаласа. Же билбей, ажылык анчалык динде эң орду бар, фарздардан экенин билбей калдым десе, анда насара болуп, ошол христиандар сыяктуу болот. Анткени христиандар динди көңүл бурбай койгондуктан, көңүл кош болгондуктан, бир тойлордо, өлүмдөрдө гана эстеп койгондугу себептүү бул динди жок кылышты, ошондой абалда өлөт деген. Ошондуктан билиңиздер, мусулман бир туугандар, дин алымдарынын кимисинен сураңыздар, бардыгы эң биринчи фарз дейт. Фарз ажылыкты аткарыш керек. Ажылыкты аткаргандан кийин экинчи ирет, үчүнчү ирет барбастан көпүрө курсаңыздар болот. Бул эми ушул курган адамдын ээсин туура эмес кылды деп айтуу максатта эмес. Ушул ойдо бүтүн Кыргызстан мусулмандары кетпесин. Ар бири ажылыкка барбай эле ушуну кылайын деп кетпесин. Азыр 6000 адам быйыл кетип аткан болсо, булар адашуу жолунда эмес. Алар эң биринчи Аллахтын буйругун аткарып алайын, фарзын. Анан экинчи кезекте ушундай сооптуу иштерди кылам дейт. Пайгамбарыбыз айткан, менин пендем мен парз кылган нерседен дагы артыгыраак нерсени аткарып мага жакындай албайт деген. Аллах парз кылган орозо, зекет, ажылыктан дагы артыгыраак жакшы амал жок. Ошол иштерди аткаргандан кийин экинчи орундан анан башка жакка өтүшүбүз керек да. Көпчүлүк сооптуу ишти кылып аткан учурда өкүмдөрдө бир окуяга азгырылбаш керек да. Окуяда бир бар го, барыңыздарга белгилүү. Ажылыкка барам деп атканда кошунасы ачка калып атканын көрүп, ага бүткүл ажылыктын акчасын берип салган. Андан кийин ажысы кабыл болуп калган экен дегенче, ошол муктаж кедей үй менен үйүн айланып койгон, ошо менен ажы болуп калган экен деген бул окуя. Аллахым балким ошол адамды кабыл кылгандыр, кабыл кылсын. Бирок бул окуядан шарият бир өкүмү чыкпайт. Ошол окуяны алып келип туруп, ажылык деген фарзды атмена кылып, насх кылып, Аллахтын шариятынан өчүрбөйбүз. Бул Куранда бир нече жолу айтылган, хадистерде айтылган бул фарз өкүм. Муну сөзсүз түрдө кылышыбыз керек. Ажылыкты кылгандан кийин анан башка амалдарга, башка сооптуу иштерге орун берсек болот иншалла. Ажылыгыңыздарды кабыл кылсын.